Туугандар, Канча-Сом паркына полностью по России улап атабыз. Областтарда бүт купить сменалар бар. Паркка кошула бериңиздер. Оюнга дагы полностью Россия боюнча водительдер кошулат, туугандар. Буйруса 1 май күнү 30 000 рубльдук байгеге старт беребиз. Эң жакшы иштеген водительдерге ошол акчаларды бөлүп беребиз. Көрсөтүлгөн номерлерге WhatsApp'тан менин номерим, документтерди жөнөтүп кошула берсеңер болот. Туугандар, сон жаңылык бар, правасына комментарий жаздырып алып, машина издеп жүргөндөр болсо, туугандар, мен могул жерге көрсөткөн номерлерге чала бересиңер. Кече күнү барып бир жакшы таксопарк менен реклама боюнча договорлошуп, сүйлөшүп келдим. Бүт машиналар бар экен, эконом, комфорт плюс. Жаңы машиналар 2021-2020 жылкы, даже пакеттеги машиналар бар экен, туугандар. Бүт бардыгы 1,5 миң, 1600, 1700ге чейин экен максимум, вообще пакеттеричи. Ошондой. Канча-Сом каналынын атынан келдик деп бара бересиздер, туугандар. Мен өзүм машинамды жакында алып барып тапшырам. Нол машиненчи, ошол жерде машина алам. Анан кийин ал жерде договорлоштук, туугандар. Эгерде Канча-Сом каналынын атынан келе турган водительдер боло турган болсо, Канча-Сом каналынын паркында иштесе боло турган кылып сүйлөштүк. Обязательно кисартыңар болсун, туугандар, кисартыңар болсун. Болбосо жасатып алып, болбосо барганда ошол жерден жардам бергиле деп жасатып алып кетсеңер дагы болот. Ошондой, туугандар, чала бересиздер, бара бересиздер, ала бересиздер, иштей бересиздер. Буюрса баардыгыңыздардын тапканыңыздарга береке. Анан дагы бир нерсе, азыр чечип алайын. Кече күнү 1905'те кече күнү мунун бамперин эч бага ачылбай койду деп бирөө келип, бампердин аркасында талкалап сүзүп, могул жеринчи анын сайын талкалап койду да. Талкалап, бүгүн азыр Эмил чакырды эле, хозяиничи, армян бала. Ошол Нургазы келип кет, короче, немелерди, барды чөк болсо немеге толуп кетти. Евро протоколго толуп кетти. Ошону келсең чогу толтуруп туруп, анан страховойго берип коелу деп атат. Мен атыма дагы өзүм виноват болгондагы белгилердики дагы толуп кетти. Эгерде страховойго бара турган болсом, эгерде өзүмө страховка алам депчи. Ошол жерден эле кууп чыкса керек деп атам. Пошел отсюда, Нургазы. Столько у тебя штраф деп тур. Машину помыть не судьба? Слушай, Валя, это не твое дело, извини меня. Сильнее закрой. Вам что-то не нравится? Да нет, все нравится, едем. Не нравится. Ну тогда выйдите из машины, я вас не довезу. Пойдем. Да вот, мы сейчас другую вызовем. Прямо какая тут, он хрен знает где торчал. Ладно, замолчи, пожалуйста. Заказ отменен. Сейчас я буду звонить. Давай. Пожалуйста. Узнаю. Всего доброго, удачи. До свидания. Адам катары көрбөй калды ушулар. Такситерди жөнүнө барсаң. Поверните налево. Машина мыть не судьба деп берген 2 тыйын. Сүйлөгөнүн карап кой. Ёлкилер, таң атпай настроением душат да ушинтип анан кийин. Так, туугандар, 21 мүнөттө алып келдим. 1,4 коэффициент менен берди эле. Завершить. 21 мүнөттө 507 рубль болду. Так, азыр Ленинградский вокзалга заказ алдым. Ну, метро аэропорттун жанына. Туда-обратно. Туда-обратно заказ кылыптыр. Барып алып келет экен, канчалык көрсөттү. Апарып келген 42 мүнөттө көрсөттү. Ушулар жаман да, Ленинградка барып күтөсүн дейт да. Сразу таштап чыкса, жакшы, аз чыксынчы. Кстати. Так, на Ленинградский вокзал, да? Туда-обратно.
Азыр Ленинградский вокзалга келдим туугандар. 600 рубль которуп кетти, күтүп тур депчи. Туда обратно заказ кылбады эле. Номерлерин жаап койдум азыр машинанычы. Мына Ленинградка келип алып күтүп отурам. 5 минуттан ашык турсаң штраф келет да бул жердечи. Ушун үчүн эч жаман көрөм. Вообще келгим келбей жергечи. Өткөндөгү да келсе керек. Кече күнү акыркы штрафымды төлөп, бир штраф калыптыр. Ушуну төлөп коеюнчу деп төлөп бүткөндөн кийин 5 минуттан кийин дагы 4 штраф катарынан келсе болобу. Азыр бүт эле жанагы мына выделенкаларга да кирпич коюп койгон жерлерден полный эле тарта баштаптыр азырчы. Бүт ошо выделенкага жанагы кирпичный выделенкаларга кирип кеткен жерлер менен 250 сомдон 4 подряд келди да. Чиштенген бойдон калып кетме, не кылайын эми деп. Ушундай аз күтүп турайын, чыгып калар эми. Кыскасы 21 мүнөттөн бери күтүп отурам. Ленинградский вокзалда кирип кеткен бойдон жок. Вроде 600 рубль которуп койгон, эми азыр кетип калайын десең дагы болбойт да, уже почти 800 рубль жазып, дополнительно 200 рубль жазып койду уже. Эми мага болсо го кечке деле күтө берет элем, просто чыгабы деген ойда, чыкпай кая барат эми. Азыр бир чалып да көрөйүнчү. До свидания. Так, бул идешка менен ровно 1 саат жүрүп калдым. Аякта 20 канчадан бүттүм. Так, завершить кылайын. Общий 826 рубль болду эле. 200 рубль чай менен таштап кетти. 1 саатка 1000 рубль берди мындай айтканда. Жакшы болду. 20 мүнөт күтүп эч канча бензин деле кеткен жок эч канча. Дальше кеттик. Бүгүн погода жакшы. 12 градус кеткен. Так, куртканы чечип койдум. Ысып кетип атат. Здравствуйте. Так, 20 канча мүнөттө келдим? 24 мүнөттө келдим, ошо 336 рубль. Проспект Вернадский. Здравствуйте. Так, туугандар, азыр проспект Вернадскийге келип калдым. Как раз жанагы таксопарк, жана бири такси деген азыр ушул жакта, но метро университетте кирип, машиналерди бир сыра көрсөтүп, кайсы территорияда экенин дагы бир сыра сиздерге көрсөтө кетем. Метро университет. Метро университеттен чыкканда эле, но ресторан Урюктан кийинки эле ошол таксопарк, но чоң зданиянын астында технопарк, торговый центр. Бурулуп киргенде эле так. Бурулуп киргенде эле мынакей могул жерден кире бересиңер. Могул жерден. Так, мынакей туугандар машиналери азыр көрсөтөм азыр. Жаңы келген Kia Rio'ларды көрсөтөм, Polo'лорду көрсөтөм азыр. Мынакей могул Kia Rio Polo'лор жаңы келиптир. Кече күнү мага ушул машинаны көрсөттү окшойт. Бирок азыр ушул машинаны алып билбейсиңби депчи. Комплектациялары ар кандай экен. Мыналарды бүт даярдап коюптур. Ичинде немелер менен даже пакетте онун немелери бүт. Масло машина экен да бул. Так, копият келип калыптыр бир. Эмне болду копият? Так, копият келип калыптыр. Короче, бул бир эле точкасындагы бир 30дай машина экен да, бул жерде 30-40дай машина экен. Өзү таксопарктын Москва боюнча машиналери бир 2000-3000ден ашык машиналер бар экен. Жап-жаңы ойдон даже мынакей ковриктер даже салына эле экен бул машинанычы. Комплектациялары так, средний комплектация полный. Подогрев сиденьялары бар экен. Подогрев сиденья бар, подогрев руль жок экен. Так, ушул жаңы келген. Где-то канча машина келген? Кече күнү ушул 10-15 жаңы машина келиптир. Так. Булардын да комплектациясы мощный экен. Тап-таза ойдун, кожаный рульдары менен. Так.
эконом туугандар. Эконом менен эле комфорт плюс экен. Кече күнү өзүм да интерес кылып комфорт барбы деп өзүм алып минейин дедим эле. Комфорт пока жок дейт. Ошо комфорт плюс менен эконом экен. Өзүм дагы буюрса 2-3 күнөн машинени тапшырып ушул жерден машинени алам. Бир-эки жакшы машиналарды көрсөттүм, мага да жаңы. Ошондон бирди алып, буюрса чогуу ушул жерде иштейбиз. Кудай жалгап доставка берип, экспресс заказ берип калды. Кичине экспресстен көбүрөөк кылыш керек болду, ато булайда золотого жетишпей каламбы деп коркуп атам. Так, 6430 балл болуптур. 8000 болуш керек. Где-то да 1,5 балл кылышым керек экен. Негиде экспресс кылсаң 80 балл берет да, а так обычный таксиде постоянно 30 балл берет. Ошо экспресс жагып койдум, анчамча түшсөм тезирээк көбөйөт депчи. Азыр кирейинчи. Да. Все. Немелерди берип келген, магазинден бир нерселерди алып, женский көйнөкпөнө мына окшойт, азыр кеттик эми. Доставка деле жакшы берип атат экен туугандар. 20 мүнөткө 522 рубльге бериптир. Экспресс. Нормально экен деп койдум. Мен өзү иштетпейм деле, жана ошо балым жетпей калганда айдам жок жагып кичине тезирээк көбөйсүн дейм да. Ата конкурент болгум келбейт, но немелергечи. Доставкада иштеп жүргөндөргө вообще да. Туугандар, доставканы бердим, 520 рубль болду. От двери до двери деген заказдар кымбат болуп кеткен, чем обычныйга караганда 150 рубльге туугандар. Алып кирип, алып чыгып бергениңизге 150 бут дополнительно экен. Ошон үчүн от двери до дверлерди эле ала бергиле. Керек эле жана кантип табам, эмне кылам деп ошондойлорду өткөзүп жүрөт экен. Жок, кымбат болот экен да. Азыр машинанын хозяйын чакырыптыр, кел дейт. Кечеки болгон ДТПни оформить этебиз деп атат. Анан кийин барганда айтам, как раз машинаңа 3 күнүн ичинде сдавать этем, водительдер болсо айта бер депчи. Кеттик, аны ошол жака көздөп по делам коеюн. Так, туугандар, азыр машинанын хозяйыны менен сүйлөштүм, айттып деп. Ушундай 1-2 күн ичинде машинаны тапшырам, водитель болсо машинаны любой время айтсаң алып келип берем дедим. Буюрса жана Бери таксинен, таксопаркынан машина алып, ошо менен иштейбиз. Эми арзан, эми азыр иш болбой атканда 1700дөн бого берчи, 1,5 белки берген жакшы да. Туурабы? 200 сом болсо деле. Бул эми ойлоп калдык окшойт, эми бул комментарийси бар, эч жерде иштей албайт, моюндан байланып калды, жипсиз менден каяка кетет эле деп. Майлы, мында да жаман эмес, жакшы эле иштеп, убагында эч жерде машина таппай калганда ушу берген чакырып алып жүрүп ушундай. Аздамай коюп үйгө жөнөйүн, дагы кошуп кой дегендер экөөчө болуп кетти туугандар. Ушундай, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Обедке саат 3 болду. Где-то бир 2600гө чейин иштедим. Сиздерге ушундай кичине кызыгыраак видео даярдап неме кылып ошолорду айтып деп коеюн деген неме болду. Ушундай туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, тапканыңыздарга береке, канча сомго кошула бериңиздер. Мен айткан жерден барып, буюрса мен дагы машина алам, буюрса силер дагы аласыңар, буюрса чогулуп ошол жерде иштешебиз.